Бул ишкана 2008-жылдан бери иштеп келатат. Биз ошол жылдан бери тынымсыз иштеп атабыз. Азырынча эми ишкананын аты ЧП Абдурахимова деп өзүмдүн эле атымда. Бардык документтер ошол өзүмдүн атыма жасалган. Ишкана ошол 2008-жылдан бери биз негизинен тендерге катышып келдик. Ошол Нокат райондук билим берүү мекемесине райондук тендерге катышып, Кыргыз атанын 7 мектебинин 1,5 миң баланы камсыз кылып келдик. Ушул аларга биз 5 күндө 5 түрлүү продукция чыгарып берип аттык. Андан тышкары биз базар менен иштейбиз. Күнүгө 200-дөн 250 килограммга чейин базарга чыгарабыз. Азырынча биздин деңгээлибиз ушу Нокат базарына чейин алып барабыз. Ошол айлык мөттөгү магазиндерди, дүкөндөрдү камсыз кылабыз. Азыр 5 түрлүү чыгарып атабыз. Азырынча пряник глазированный, коржик ромашка или коржик звездочка кекстин түрлөрүн чыгарабыз. Банановый, ромашка кекстерди. Андан тышкары булочканын түрлөрүн чыгарып атабыз. Негизи мен өзүмдүн кесибим мугалим. Мен 16 жыл мектепте эмгектенип келдим. Мен ошол мугалим болуп иштеп жүрүп, ошол мектептин столовойун кош иштетип жүргөм да, алып барып жүргөм. Ошол жерде менин окуучу балдарым болгон. Алар мурдагы кесиби ошо кондитер болгондуктан алар келип ошол эжеке ошол эмени ачпайлыбы, бизге кичине көмөк бербейсизби дегенде мен ошол мектептин эле бир эмесин алып бөлүмүнчө ошол жерде ачып, ошол балдар менен иштешип калгам. Эми ал балдарым азыр башка жумуштар менен алектенип кетишти. Бирок мен ошол кесипти элеп калдым да. Эми ошол кесип боюнча иштеп, мен ошону таштаган жокмун. Эми бул продукция, бул чыгарыш билбейм, ошол менин кесибим болуп калды азырынча. Азыр эми менде 6 жумушчу иштейт, экиси менен иштейбиз. 3 кызым биринчи күнү, анан 3 кызым экинчи күнү келип иштешет. Бул кыздарды алганда биринчи мен бул кыздардын жөндөмүнө карата алам да. Кыздарды алып атканда мен 1-3 күн стажировка кылдырам. Эгер ошол стажировкадан кыздарым өтсө, анан жумушка алам да. Анан эгерде андан өтө албаса, мен башка жумуш изденге аракет кылам. Ошол анан биринчи жумушту баштаганда бизде мастерлер болгон, мастер кыздар келип үйрөтүп, технологдор болгон. Азыр эми өзүбүз изденип атып, эми өзүбүз үйрөнүп калдык. Жумушчулардын айлык акысын мен азыр издержный кылып эсептеп берем да. Буларга мен күнүнө мынча сомдон деп эсептебейм, килограммына жараша эсептеп берем. Ошондо кыздарым ушул кызыгып иштесе керек деп ойлойм. Азырынча эми былтыр мен бир кызым Ошко жөнөтүп, баягы кондитердик курстарга барып окутупчу, даярдатып келгем. Анан азырынча менде бир мастер болсо, ал мастер келип бардыгына үйрөтөт да, үйрөтө алат. Эми Кудай бурса, жакында дагы биздин жакшы максаттарыбыз бар. Продукциянын башка түрлөрүн чыгарганга аракет кылып атабыз да. Эми азырынча мен мастер дагы издеп атам да, жакшы дагы технологдорду издеп атам. Эми алар болуп калса, мүмкүн биз ойлоп атабыз, эми продукцияны жакшы бир турецкий продукттарды чыгарганга аракет кылып атабыз. Анан ушул Кыргызстандын ушул Ош областына чейин алып барганга аракет кылабыз.
Биз продукциянын сапатын айтсам, биз химикат көп кошпойбуз да. Эми биз баягы азыр продукцияда мисалы базарда аябай химикаттар көбөйүп кетти да. Ал химикаттар бүт эле китайский болуп калды. Биз эми болушунча химикат кошпой эле өзүбүздүн эле сахар, өзүбүздүн эле un, өзүбүздүн эле масло ошолорду кошуп чыгарганга аракет кылабыз да. Ишкана 2018 жылы ноябрь айында ачканбыз. Ишкананын аты Алина. Неберемдин атына койгонбуз. Ишканабызда 10 ассортименттен көбүрөөк товар чыгарабыз. Торттун 3-4 түрү бар. Анан песочный печенье, пряник 2 түрлүү, рулет, весовый. Анан кийин мындай контейнерге салган рулет. Анан заварной деген печеньябыз бар. Заварной. Ошо 10дон ашык ассортиментибиз бар. Биз айылдагы дүкөндөргө беребиз. Анан ашканы центральный базарда өзүбүздүн точкалар бар, сата турган, ошо сатабыз. Кыйынчылыктар эми кыйын экен. Апарып өткөрүп, мунун кандай деп анан ошо акыры көнүп калышты, жеп көрүштү. Өзгөчөлүктөрү бар. Биздин нокаттын немесин рецебинен өзгөчөлөрү бар менин товарларымын. Пряниктерим Бишкектен рецеп алып келдиргенмин. Тортумдагы жакшы Оштон кондитерлерден специалисттерди алып келип, ошентип үйрөтүп кыздарды ошентип иштетип атам. Кошулмалары өзгөчөрөөк. Неме мына пряниким сроктору 4 ай. Пряниктин срогу 4 ай болбосо керек, бул зат билсе керек го. 4 айга чейин сроку эскирбейт. Анан мындай нанга окшоп мындай чубалып сынбайт. Печеньеге окшоп сынат. Ошондой өзгөчөлүгү. Анан мына тортторум эм немеден кылабыз. Медовиктен тестоларын. Анан ошо айылдан каймак чогултуп, каймашный кылып гүлдөтөм. Неме бисквитти дагы бар өзүнчө. Медовиги бар. O 11 килограммдан 2 түрлүү пряник чыгарабыз. 22-23 килограмм. Песочныйды 10 килограмм чыгат. 10 килограмм. Анан кийин торттон 20дан 40тан ушундай заказ кылсам чыгарып бере беришет. Күнүнө 20, ар түрүнөн 20дан кылып 40-50 чыгат. Анан весовый рулетим дагы бир даярдагандар 12 килограмм болот. Ошону чыгарат бир күндө. Мына 24 штук болот, будан чыгарат. Пряник 24 килограмм, 10 килограммдан рулет, песочный. Эми келечекте пландар бар. Зданиям, помещениямды жакшына кылайын деген оюм бар. Чоңойтомун. Эми кичине айыл жеринде условиябыз жакшы эмес. Ушуларды оңдойын деген ойлор бар. Болсо ошо дагы нарагыраакка чапарайлы деген ойлор бар. Кыздыкия тарапка, Баткен тарапка. Мисалы Баткенде базардан алып кетишет торту. Баткенде ушун торту көбүнчө нокаттан алып кетет да. Эми мындай клиенттерим жок го, эми ошондой кылдагы кылсамбы деген оюм бар. Кызматкерлерим 6 кыз келиндер бар. Немесине карап алмашып турушат, анан шарты болсо иштей беришет. Чыгарган продукциянын 15%-ын төлөйм. Ошондо мындай орто эсепте 10 миңден нарак бирагында айлык алышат. Дүкөн ачтым.
базарда, центральный базарда дүкөнүм бар, анан үйдө дагы бар дүкөн. Бу жерден чыгарып эки кап чыгып сатабыз.